Кечетен бери социалдык тармактарда Канат Исаев Көкпардын эрежесин колдоого алды деген таризде документтер жарыяланып талкууланып жатат. Анда Исаев 2013 жылы Көкбөрү Федерациясын жетектеп турганда Казакстан негиздеген түрк тилдүү элдердин салттык спорт оюндарынын биримдигине мүчө болууга кол койгону көрсөтүлгөн. Бул документ Кыргызстан Көкпарды эл аралык оюн катары таанып, өнүктүрүүгө макулдугун берди дегенди түшүндүрөт дешкен. Бүгүн бул туурасында Канат Исаев өзүнүн дарегине айтылып жаткан маалыматтарга түшүндүрмө берүү үчүн маалымат жыйыны уюштурду. Депутаттын айтымына караганда тараган документтердин негизи бар. Бирок ал кол койгон ошол иш кагаздары кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы келбейт. Бул ассоциацияга Кыргызстан Көкбөрү Федерациясы киргенде, а жерде бир да жерде жок. Тайгазан болот же болбойт. Же ошол Кыргызстан ошол жака ассоциация мүчө болгондон кийин эрежелер өзгөрөт деген. Бир да сөз жок ал боюнча. Муну мен эмне менен далилдейм? Ошол 13-14 жылдын баштарында биз эгерде ошол ассоциацияга мүчө болуп кирсек, Казакстан 4 жыл бою, андан кийин 5 жыл Тайгазандын ичинде өзүнүн чемпионатын өткөрөт. Депутат Канат Исаев Көкбөрү оюнунун эрежелеринин өзгөрүшүнө казак тараптын дымактуу киришкенинен улам жыйынтык чыкканын айтат. Ал өз сөзүндө Азаттыктын журналисти жазып чыккан блогуна таянып, Кыргызстан акыркы жылдары өзүнүн ички мелдештери менен гана алек болуп, өлкөдөн сыртта өтүп жаткан оюндарга таптакыр көңүл бурбай койгондугу менен түшүндүрөт. Дегеним, Тажикстан менен Өзбекстанда бул аралыкта бир да жолу Тайгазанга ойногон турнирлер өткөн жок. Кыргызстан коңшу өлкөлөрдөн калыстарды окутууга, эрежени жайылтууга да бел байлаган жок. Ал тургай ошол Астанада өткөн жыйынга барып, талаштуу маселеде тартышууга да жараган жок дейт. Эл аралык Көкбөрү Федерациясынын мүчө болгон мамлекеттер менен биз тараптан, Кыргыз тараптан сүйлөшүү жүргүзүлгөн эмес, тиешелүү деңгээлде. Ошол себептен Астана шаарында биз тилекке каршы биринчиден барбай да койдук, түшүндүрбөй койдук өзүбүздүн позициясын, Тайгазан эмнеси менен артыкчылык болмок деп. Экинчиден мамлекеттин баары бизге ушул бизде эл аралык Көкбөрүдөгү болуп аткан буга чейин салтка айланган эрежелерди өзгөрсүн деген чечим кабыл алынып калды да. Мындан 2 күн мурун федерация кезексиз жыйынга чогулуп, жаңы президент катары Искендер Кадыркуловду шайлашкан. Бирок Көкбөрү оюндарынын мурунку жетекчиси Жыргалбек Саматов шайлоо мыйзамсыз болгонун, ал курултай туурасында түндө гана маалымат алганын айткан. Ал тургай Саматов качан мыйзамдуу түрдө курултай болуп, ошондо гана жаңы шайланган жетекчиге федерация башчылыгын өткөрүп берерин билдирип, курултайды таштап чыгып кеткен. Андан соң кезексиз курултайды уюштуруунун артында Канат Исаев турат деген такталбаган маалыматтар тараган. Ал эми бул боюнча депутат Көкбөрү Федерациясын жетектеп келген Жыргалбек Саматовду кетирүүгө кызыктар болбогонун, Көкбөрүнүн өнүгүүсү үчүн гана кызматтан алууга макул болуп добуш бергендигин белгиледи. Правление созвали съезд, распределили квоты по регионам. Съезд выслушал мнение Жыргала Саматова в связи с тем, что он не поехал, дали оценку его работе и приняли такое решение. Я еще раз повторю, и наверное, Самаев, но все заинтересованы в том, чтобы игра Көкбөрү развивалась, чтобы Федерация Көкбөрү в ней принимала самое активное участие, прилагала все усилия. И третье, чтобы Федерация Көкбөрү и кыргызская сторона не оставались в стороне от международных процессов и были лидерами в международном процессе развития Көкбөрү. Ал ортодо Көкбөрү Федерациясынын жер-жерлердеги өкүлчүлүктөрү да маалымат жыйын өткөрүп, президент Жыргалбек Саматовду кызматынан алуу мыйзамсыз өткөндүгүн айтып чыгышты. Айтымдарына караганда, курултай эрежелерге ылайык уюштурулган эмес. Алсак кызматтан алуу же кызматка бекитүү алдын ала күн тартибине киргизилиши керек. Өлкө боюнча федерациянын делегаттарынын жок дегенде жарымдан көбү катышы керек болчу. Ал жыйынга негизинен алдыда боло турчу оюндар туурасында гана сөз болору пландалганы менен иш башкандыкка өтүп, натыйжада Искендер Кадыркулов жетекчи болуп шайланып калды. Ал УКМКнын азыркы төрагасы Идрис Кадыркуловдун бир тууган иниси экен. Башынан турган сөз, Астанага эч үчүн барбайбыз. Биринчиси, экинчиси, Саудия Аравиясына кетип аткан көкбөрүчүлөр саны боюнча кандай баптыр, ошону экинчи вопрос коюлган. Үчүнчүсү, Ноорус майрамын кандай өткөзөбүз? Тиякта бизде высший лига, первый лигага азыр бөлүнүп баштаганбыз. Ошону кайсы Норуста высший лиганы ойнотобузбу же первый лиганы Ноорус майрамын ойнотобуз деп, ошол 3 вопрос менен келген. Ошондуктан көп ошол жакта болгон көкбөрүчүлөр таң калышты. Эмне себептен ушу Жыргалбек Саматовду алабыз деген вопрос коюлуп атат. Анткенден силер биз дагы вопрос менен чакырган эмессиңер деп, ошол жакта абдан жанжал болуп кетти. Өз кезегинде Канат Хасанов юрист катары Кыргызстан, казак тарап демилгелеген түрк тилдүү элдердин салттык оюндарын биримдигине мүчө болууга кол койгондугун туура эмес кадам катары сыпаттады. Алсак эл аралык келишимдерге кол коюлуп жаткан документтер ар бир мамлекеттин тилинде жазылууга тийиш.
Бирок бул жакта документтин кыргыз тилинде жазылган нускасы жок болуп жатат. Ал тургай юридикалык жоопкерчилик жагы Казакстандын мыйзамдарына баш ийүү керек деп жазылып калган дейт. Эл аралык Көкбөрү Федерациясы ЮНЕСКОнун маданий баалуулуктар тизмесине кирген. Ошол себептен кандай гана жыйын болбосун, уюштуруу жагы кыргыз тарапта болушу керек. Бирок Астанада өткөн конгрессте бул эрежелер сакталбаган себептен кыргыз тарап барган жок. Ошондуктан Астанада болуп өткөн ассоциациянын негизинде чыгарылган, анан ошол жактан деген, если секретариат международной организации өзү ишти жасап алып барбаса, генеральный секретарь ошол ишти жасабаса, то тияктан изменение, анан международный федерация ошондой ишти өткөз деген бул нелегитимный. Ошол себептен биздин федерациянын жетекчилери туура көрдү деп ойлойм. Тияққа мен жекеме өзүм менчик оюм, ошол жакка барбаганы бул туура деп ойлойм. Анткени деген ошол жакта биздин генеральный секретарыбыз же биздин федерациядан ошол жакта эл барганда ошондо ошол законный легитимный болуп калмак. 14-февралда Казакстандын Борбор Астана шаарында дүйнөлүк көкбар биримдигинин жыйыны өтүп, катышуучу өлкөлөр бир добуш менен Тайгазандан баш тартуу тууралуу чечим кабыл алышкан. Конгресске Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Монголия, Түркия, Венгрия, Кытай, Орусия, Афганистан болуп 9 өлкө катышкан. Натыйжада жыйынга катышкан 9 өлкөнүн 8-инин макулдугу менен эл аралык турнирлер мындан ары Казакстан сунуш кылган. Көкбар эрежелери боюнча Тайгазаны жок. Улактын ордуна муляж менен ойной турган болушкан. Бирок юристтер бул иш боюнча эл аралык сотко кайрылып, кайрадан Көкбөр оюн эрежелерин артка кайтарып алууга мүмкүнчүлүктөр бар деп келишет. Жодар Бузумов, Чыңгыз Айбашев, Next TV күндүн темасы үчүн.